Таабалды Орозалиев аттуу касыйдачы молдо менен белгисиз айымдын сүйлөшүүсү социалдык тармактарга тарап, кызуу талкууга алынган. Бүгүн 3 августта Nazar News KG маалымат агенттигине касыйдачы молдо Таабалды Орозалиев келип социалдык тармактарга тараган сүйлөшүүнүн чоо жайын айтып берди. Мен диндар адаммын. Бул менин жети атамдан бери келаткан касиет. 2002-жылдан баштап Алла Тааланын берген касиети илими менен адам баласына жардам берип, адамга кирген жинди аныктап, Куран аяттары окуу менен жин чыгарып келем. Менин ниетим адамга жакшылык кылыш, адашып жүргөн болсо туура жолго салып коюш. Сумдун жанында салтуу элдик дарыгерлер борбору деген бар. Ошондо 6 ай адамдын анатомиясын окугам. 40 жашымда Жалгич районундагы медреседе Куран илимине окуп, араб тамгасын тааныгам. Мен аял эркеги дебей баарын эле кабыл ала берем. Кээде гана кыйналгандар болсо жалгыздап окубасам адатта көпчүлүк менен окуйм. Дуа чыгарыш, жин чыгарыш жөн эле окуп коюш менен чектелбейт. Ал 1,5-2 саат окулат. Мен көп учурда теолог катары Маликовдун жин шайтандарын окуп чыгаруу боюнча китебин пайдаланам. Мени жаманаттык кылып жүргөн Жибек аттуу келин менин өзүмө келип дарыланып жүргөн. Анын ичинде элеп алган жин бар болчу. Бир эле күндө болгон окуя эмес, бул деген апрель-май айларында 7-8 күнгө чейин окулган окуя. Аны далилдеген тасмаларым да бар. Алда кандай болот деп тарттырып койгом. Азыркы заманга ишенич болбойт, кенедей кынтык таба албай эле турат. Мурун окуп жатканда бул келиндин атасын да чакырткам, бирок келген эмес. Күйөөсү менен жашабай калганына бир топ болгон экен, анысын да чакырткам. Күйөөсүнүн сиңдисинин көзүнчө жинин чыгарып, күйөөсү менен элдештирип жөнөткөн. Бирок менден кеткенден кийин күйөөсү 2 күн жашап кайра эле таштап кетип калыптыр. Жин менден чыгары менен келиндин денесине кайра кирип, күйөөсү менен ажырашып жиберсе керек. Күйөөсү кетип калгандан кийин кыйналып жатам деп өзү келди. Анан кайра окудум. Жин мен муну өлтүрөм деп болбой койду. Жин менен сүйлөшүп өлтүрө албайсың десем, сен эмне дайым эле кашыңда болот белең деп койгон. Анан жинди коркутуш максатында тактика катарында ошол келин экөөбүзгө нике кутпасын окуганмын. Ал жерде аялым да башка элдер да бар болчу. Бул болгону жинди чыгарыш үчүн жасалган тактика гана болчу. Ошондо жанагы жин чыккан. Телефондогу сүйлөшүүдө мен оливка майын алып кел, майлап туруп катнаш жасайбыз деп жинди коркутуш үчүн гана атайлап сүйлөгөн болчумун. Аны жаздырып алып таратып жиберишин кайдан билдим? Муну мен ошол келиндин өзүнөн көрбөйм. Бул ишти менден өч алыш үчүн анын ичиндеги жин кылдырып жатышы мүмкүн. Ал эми жанагы телефондо сүйлөгөн сөздөр бул тактика деп коет. Эгер ичинде жин болсо, ал угат, сестенсин деген гана сөз. Аны менен жыныстык катнашка барайын деген ниетим да жок болчу. Шариятта андай сүйлөгөн болбойт негизи. Бирок тактика үчүн жинди коркутуу максатында ушинтип айткам. Ишенбесеңер тасманы көрсөңөр, кандай окуп жинди кандай чыгарып жатканымды билесиңер. Менин жашым 60-та. Азыр кыз келинди карамак түгүл, ачыгын айтканда аялыма көңүл бурганга да шартым келбей калат кээде. Өзгөчө жин шайтандарды чыгарган күндөрү аябагандай көп энергия кетет. Анан кайдагы кыздар же сексуальный болуп кетпесем, бул ыят нерсе. Менин кандай киши экенимди эл журт айылдаштарым билет. Мени көргөн, билген, уккан адамдар деле бул кандай болуп кетти, жаманаттуу болуп жатасың деп айтып жатышат. Мен өзүм да азыр шок абалындамын деген пикирин билдирди касыйдачы молдо Таабалды Орозалиев. Төмөндө аталган молдонун жин чыгарып жаткан тасмадан көз ирмем. Булак Nazar News KG.